Daima ıyık Mekke'ye kaçan gelseniz, Medina'ya kaçan gelseniz настроениені 5 kılıp жүрün. Вообще düşürmem. Biri düşürse de düşürmeye koyun. Ошон үчүн иншалла Кудайга шүгүр бакта көңүлүңүздү ачык жүрүңүз. Алланын коногусуз. Алла Тааланын эң ыйык жеринде, эң жакшы көргөн жеринде. Ошол жерде жүрөсүз. Алла эң сүйгөн жерде жүрөсүз. Ошон үчүн иншалла настроениени 5 кылың. Вообще 5 кылың. Алхамдулилла деп. Көңүлүңүздү ачып, маанаңызды жарык кылып, ылдыйодан чамча иштер болсо, алып бүтөт, бүтпөсө Алланын каалоосунда ал. Дүние ол бүткөн эмес, бүтпөйт да ошон жүрө берет ал. Бирок алхамдулилла биз ага алаксып, биз ошого бузулуп, биз ошого бир кайгырып, ошон үчүн бирибизди капа кылып, анын кереги жок ала. Ал вообще кереги жок анычы. Анан көрөк мусулмандын көңүлүн көтөргөндү үйрөнөйлү. Мусулмандын кайгысын бөлүшкөндү үйрөнөйлү. Мусулманга пайда жеткиргенди үйрөнөйлү, туугандар. Себептен мусулман Алланын алдында өтө баалуу, өтө кадырлуу, өтө баалуу, өтө кадырлуу, өтө шарапаттуу. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Каабаны көргөндө ошо ыйык Кааба бардык адамзат сыйлайт, бардык адамзат урматтайт, бардык периштелер сыйлайт, бардык жиндер сыйлайт. Жараткан Алла Таала өзү сый көрсөткөн, урмат көрсөткөн. Бирок күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз айтты: "Эй Кааба" деди. "Сен аябай пакизасың. Жытың аябай жыттуу. Сенин кадырың өтө жогору. Бирок мусулмандын кадыры сенден жогору" деди. Карачы. Каабага айтты. "Мусулмандын кадыр баркы сенден жогору" деди. Ушундан улам Алла Таала арам кылган дейт. Мусулманга тууралуу жаман күмөн сүрөгөндү Алла арам кылган дейт. Карачы. Ошондуктан Алла Таала мусулмандын мал жанын, мусулмандын аброй абийирин арам кылган дейт. Мааниси кандай? Мусулмандын мал мүлкүн анын ыраазычылыгысыз, шарияттын көрсөтмөсүз алып койгон арам болот. Мейли уурдап алды, коркутуп алды, бунун бардыгы арам. Экинчиси кандай? Мусулмандын жаны арам, каны арам. Бул деген мусулманды урган, мусулманды кордогон, бул арам болуп эсептелет, туугандар. Үчүнчүсү мусулманды шылдыңдаган, мусулмандын үстүнөн күлгөн, мусулманга ат койгон, мусулманга маскарлаган, булар бардыгы арам болуп калат, тууган. Ошон үчүн алхамдулилла келиңиздер оңолуу жолуна түшөйлү. Келиңиздер бирибизди сыйлаган жолго түшөйлү. Ошон үчүн мусулман дайыма жакшы ойдо таң аттырат. Дайыма жакшылык каалап таң аттырат. Канча тагдырыбызда таң болсо, ар бир таңды Аллага жакшылык каалап, пайгамбарына жакшылык каалап, Алланын китебине, Куранга жакшылык каалап, Алла мына мусулмандардын жетекчилерине жакшылык каалап, калайык жалпы мусулман элине жакшылык каалап таң аттырайлы да. Мына пайгамбарыбыз ушуну айткан. Ошол мына дин деп айткан. Ким жакшылык каалап алса, ал бизден эмес деп койгон.